1-октябрга караган түнү Чолпон Ата шаардык тез жардам кызматына чайка эс алуу зонасында келиндин толгоосу бышып калганы, ага медициналык жардам керектиги тууралуу коңгуроо түшөт. Жерине барган дарыгерлер толгоо тарткан келинди жана анын бөлөсүн коштоочу кылып салып, Чолпон Атадагы ооруканага бет алган. Шаардын киреберишинде тез жардам автоунасын катуу ылдамдыкта келаткан Mercedes-Benz E420 үлгүсүндөгү автоунаа капталдан сүзүп, кагылышууда 4 адам жеринде каза тапкан. Алардын бирөө тез жардам кызматынын дарыгери болсо, бирөө айдоочусу болгон. 1,5 ай мурда болгон жол кырсыкта каза болгондордун ызаланган жакындары 14-ноябрда Ысык көл райондук сотунун алдында боздоп турушту. Алар сот күнөөлүү тарапты актап салышы мүмкүн деп кооптонгондуктан ушул акцияны өткөрүп жатышат. Кырсыкта каза болгон Динара Супаеванын апасы Бурулгон Окбаева соттон адилеттик издеп келгенин айтып, көз жашын тыя албай турду. Кызымдын эки баласы жетим калды, анан аяктан да эч кимден жардам жок. Жанагы күйөөсү деген 180 миң сом алып алыптыр тияктан барып. ЗАГСы да жок. Ажырашып жүргөн экөө таякты көп жеп келчү да үйгө. Анан ушу акыйкат жанагындай мыйзам чегинде жардам кылсаңар деп суранат элем мен. Ушунун жазасын тартса жакшы болот эле. Анда чыгып кетет деп угуп атабыз. Колунда бар немелердик экен деп. Маркум Динара 27 жашта болчу. Эки баланын энеси Динара жолдошу менен таарынышып жүргөн. Өлгөндөн кийин кайын журту Динараны сөөгүн ак сууга жерге беришкен. Бурул кызынын кайын журту күнөөлүү тарап менен макулдашып, тосмары жазып берип койду деп шектенүүдө. Тиги жанагы баланын ата энесинен алыптыр. Талабаев Тахир дегенден. Ошондон алып алыптыр 180 миң сомду. Отказной жазып берип. Алар келип да койгон жок үйгө. Ошолордун анан балдарды да суранарым, балдарга да жардам берип алып берсе деп суранып аткам. Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГС да жок, эчтекеси жок. Бурул кызынын өлүмүнө айыптуулар өз жазасын алып, неберелерине тийиштүү кенемте төлөнүп берилишин талап кылууда. Каза болгон кош бойлуу Айданын апасы Клара Молдогазиева чыракта болгон кызынын өлүмүн экинчи тарап кырсык деп атаганына ич атышып, күнөөлүүлөргө бирдей жаза чегерүүнү талап кыларын айтып өттү. Ошол урулда кызды сот эметет деп атат да, азайтат сурогун. Булар кырсык деп атат да. Мас экен аларчы. Анан баланын да сурогун азайтып, аны да чыгарып ийет деп атат. Ошолорду чыгарбайт, мыйзам чегинде карап бергениңерди суранам мен силерден. Менин жалгыз кызым болчу. Каза болгон Айда менен Динара бөлөлөр болчу. Алар кырсыктан бир күн мурда Чолпон Атага жакын Байет айылындагы чайка эс алуу жайына иштегени келишкен. Кош бойлуу Айда баргандан кийин эле бир күндөн соң толгоосу башталып, Чолпон Атадан тез жардам чакырылып, райондук ооруканага бара чыкканда авария болушкан. Кырсыкта өмүрү менен кош айтышкандардын дагы бири 34 жыл бою төрөт бөлүмүндө иштеген Марипа Садыбакова. Дарыгердин эмгегин район эли жакшы билет. Маркумдун артында жалгыз баласы калды. Азамат Садыбаков апасынын өлүмү үчүн күнөөлүүлөр жазасын алмайынча тынчыбай турганын айтат. Бул жерде ар ким бирөөсү эне менен айылып отам мен мисалы үчүнчү. Эне деген ар бирөөнүн энеси эле мисалы. Меники башкача болчу да мисалы, эне деген кымбат да болчу. Жападан жалгыз бир эле мына таянар энем бар болчу бул дүйнөдөчү эң кымбат. Ошо эне менен айылдым. Нааразы болгондор райондук милицияга барышты. Ал жерде тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп, бул иштин тегерегинде ар кандай эмиш кептер айтылып жатканын, ишти мыйзам чегинде карап чыгууну өтүнүштү. Райондук милициянын тергөө бөлүмүнүн башчысы Максат Мусаев тергөө мыйзам чегинде өтүп жатканын, кайсы бир тарап менен макулдашуу болбогонун, иш сотко өткөнүн белгиледи. 1-октябрдан баштап 12-ноябрга чейин биз тергөө амалдарын толук жүргүздүк. Тергөөгө тийиштүү бардык нерселердин баарын чогултуп, ошол иштин бардыгын сотко ашырып, адамды күнөөлүү деп, анан адамга баягы кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн баягы жазаны бул сот органдары табышат. Биз болгону баягы айыпкер катары далилдерди чогултуруп, айыптарын угузуп. Нааразылык акциясына чыккандар түштөн кийин тарашты. 1-октябрда кырсык боюнча Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281-беренеси жол коопсуздугун сактабагандык, жол эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган. Райондук сот айдоочу кызды жана машинанын ээсин 2 айга камаган. Учурда алар Каракол шаарында убактылуу кармоочу жайда отурушат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык көл облусу.